Саламатсыздар, урматтуу жердештер. Мен Закир Сариев, Казан шаары, Татарстан Республикасы. Үстүбүздөгү жылдын 22 декабрынан баштап 3 күн катары менен биздин аймакка Москва шаарыбыздагы элчиликтин консулдук бөлүмүнүн кызматкерлери сапарга келип кетишти. Алар эки максат менен келген экен. Биринчиси түрмөдө отурган биздин жарандар менен жолугушуу, экинчиси эмгек мигранттарына документ боюнча көмөк көрсөтүү. Мен биринчи маселеге кеңири токтоло кетсем, ушул убакта Татарстанда 55-ке жакын биздин жарандар отурушат экен. Ар кимиси баары бир жерде эмес, ар башка түрмөдө. Ошолордун баары менен консул кызматкерлери жолугушуп, ден соолуктарын сурашып, эгер өтүнүчтөрү болсо, түрмөнүн жетекчисине жеткиришти. Жеткирип гана калбастан, мындан ары дагы ушул вопросту контроль кылып турарын баса белгилешти. Ошол жерде жолугушууда мен ар бирине суроо бердим. Себеби баарыңыздар билесиздер, акыркы убактарда өзгөчө чоң шаарларда Москва, Петербург курьер болуп иштеген көпчүлүк жаштарыбыз камалып кетишти. Бир проблеманы чечерден мурда ошол проблеманын себебин билиш керек да. Эмне үчүн биздин жаштар ушуга барып жатат? Ушул максатта мен ар бирине ким 228 статья боюнча отурса, мен суроо бердим. Пакетте эмне бар экенин билгенсиңби деп. 95% жооп берди, билгенмин дейт. 5% айтты, билген эмесмин, ушундай болуп калды, кандай болду да түшүнбөй калдым деп. Демек, алар билип турушуп, ичинде баңгизат бар экенин, эгер кармалса, камаларын билип туруп, ушул кылмышка барып жатышат. А бул жакта ата-энеси, туугандары ыйлап, элчилик баш болуп, биз коомдук уюмдар төш болуп жүрөбүз. Буларга кантип жардам берсек деп. Алар өздөрү билип туруп, ошол турмушка барып жатышат. Эми барган себеби бул жалпак тил менен айтканда көр ок аттын айынан деген да. Учурдан пайдаланып айтар элем. Россияда иштеп жүргөн биздин жаштарга, азыр күн жылыса келип иштейм деген жаштарга, айланайындарым. Бул статья боюнча, 228 статья боюнча 3 жылдан 20 жылга чейин камайт. Баңгизаттын өлчөмүнө жараша 40 миңден 1 миллионго чейин штраф болот. Ошончо жыл отургандан көрө силер мындан көп акча тапсаңар болот да. Ошондон бул кылмышка барбагылачы. Эгер өзүңөрдү жалет этпесеңер, ата-энеңерди, туугандарды ойлоп койгула. Эмне үчүн мен ушул статьяга акцент кылдым? Себеби түрмөдө отурган жаштарыбыздын, ал жерде көпчүлүгү жаштар 30-га чыга элек. Көпчүлүгү именно ушул статья боюнча отурушат. 228 статья. Бул баңгизатты мыйзамсыз түрдө сатып алуу, сактоо, ташуу жана сатуу болуп эсептелет. Алар көбү Москва шаарынан келгендер. Москва жана Санкт-Петербург. Себеби бул кылмыш боюнча чоң шаарларда биздин жаштарга көп сунуш кылып жатышат. Ал эми мында региондордо көбүнчө мында жергиликтүүлөр иштешет да. Ушул учурдан пайдаланып биздин Кыргыз мамлекетинин Россия Федерациясындагы элчиси Клара Саматовнага, консулдук бөлүмдүн жетекчиси Манас Мамытбековичке жана ошол түрмөдө отурган балдардын ар бири менен жолугуп, сүйлөшүп, алардын арыз муңун уккан консулдук бөлүмдүн кызматкерлери Назгүл жана Аида карындаштарыбызга эмгек мигранттарынын өзгөчө түрмөдө отурган ошол жарандарыбыздын атынан чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет.
мындай жолугушуу мындай СНГ мамлекеттеринин ичинен биринчи жолу болуптур. Бир да мамлекет түрмөдө отурган бардык жарандары менен жолукпаптыр. Бул жөнүндө мага түрмөнүн жетекчилери айтышты. Себеби барганда сурап жатышты. Алар гана сурабастан ошол түрмөдө отурган балдар да сурап атышты, мага келдиңерби дейт. Бир жигит бар экен, ал отдельно башка түрмөдө отурат экен, мага келдиңер деп сүйүндү. Ким жөнөттү, ким чалды, туугандарым чалдыбы депчи. Бирок биз айттык элчиликтен. Ошентип биздин жарандарыбыз менен жолугуш өткөрүп жатабыз деп кыздар айтса өтө сүйүнүштү да. Дагы бир жолу мен жогоруда айткан жарандарыбыздын атынан чоң рахмат. Кай жерде болсок да аман эсен бололу. Биз бири-бирибизди колдойлу. Бизди Кудай колдосун. Россияда жүргөн жана келип иштейм деген жаштар өтө этият болгула. Дагы бир жолу айтам, өзүңөрдү, ата энеңерди кыйнабагыла.